Салам достор, бүгін сіздер менен биз JavaScript'те класстар жөнүндө маалымат алабыз. Достор, JavaScript'те класстар объекттерди түзүү үчүн шаблон катары саналат. Ал ошол класстан түзүлгөн баардык объекттер үчүн жалпы болгон касиеттердин жана методдордун жыйындысын камтып эткен. Жана бул жерде караңыздар, класс дегенибизде класс деген ачкыч сөздүн жардамында класс түзүп алат экенбиз да. Бул жерде класс деп ачкыч сөз турат жана андан кийин my class деген уже бул класстын аталышы достор. Андан кийин классты түзүүдө бул фигурдук кашанын жардамы менен түзүп алабыз. Объекттер түзгөндөй эле бул жерде дагы класс түзгөндө фигурдук кашанын жардамы менен түзөт экенбиз. Андан кийин ичинде конструктор болот экен достор. Бул конструктор достор класстын ичиндеги касиеттер түзүү же болбосо ошол касиеттерге маани ыйгаруу үчүн түзүлгөн атайын функция экен да. Бул ар бир класста сөзсүз түрдө конструктор болот экен. Бир гана конструктор болот, бир канча конструктор болсо бул катар болуп калат да. Андан кийин метод, конструктордон кийин бир канча методдор болот экен да. Бул жерде метод 1, метод 2, метод 3 деп турат. Мисалы достор, жашоодо деле бир жаныбарлар классы болот. Жаныбарлар классы дегенде ал класстын ичинде бүт жаныбарлар камтылышы мүмкүн. Жана андан кийин ал класстын ичиндеги мисалы күчүк болсун же болбосо ал класстын ичинде дагы класстарга бөлүнүп кетиши мүмкүн. Ал класстарга жаныбарлар классы дагы ичинде бир топ класстарга бөлүнүп кетиши мүмкүн. Бул класстардын уже кеңейтилиши же мура салышы деген түшүнүк бар. Аны кийинки сабакта айтып берем. Ошондой эле ошол жаныбарлардын классында дегенде, жаныбарлардын классы дегенде деп биз уже жаныбарды элестетебиз. Ошондой эле бул жерде достор my class деп турат. My class'тан объекттер түзүлүшү мүмкүн экен да. Бул объекти бир ошол класстын баласы сыяктуу көрсөк болот да. Ошол класстан түзүлгөн объект болот. Ал объектти түзүү үчүн достор new my class деп, мисалы my class'тан бир объектти түзүү үчүн new сөзүн колдонуп жаңы объект түзсөк болот экен. Мисалы сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мисал келтирсек, класс деп жазалы. Класс ачкыч сөз түрдө жазылышы керек. Бул уже класс деген классты түзүлүп атканын билдирет. Person деп класс түзөлү. Person'дан кийин конструктор болот сөз түрдө достор. Бул обязательно боло турган функция. Ал конструктор өзүнө эки параметрди кабыл алсын, name жана age деген. Анан this name барабар name дейбиз достор. Ошондой эле бул жерге age. Бул деген достор this name дегенде бул ушул класстын касиети бар. Name деген касиетине бул жерде name дегенде бул жак конструктордон келген name'ди бул жака ыйгарып коет дейт. This age дегенде бул жерде келген age'ти бул age'ге ыйгар. Буну достор мындай түшүнсөк болот. Person дегендин name жана age деген касиети бар. Person классында name жана age деген касиет бар. Жана ал касиеттер башталышында мааниси жок. Же башталышында маани ыйгарып койсо болот. Биз ыйгарбадык. Ал маанини достор бул жактагы башталышында дефолт маанини ыйгарсак болот да. Бул жактан достор this name дегенибизде ушул name'ди көрсөтөт. This дегенде ушул name, this age дегенде ушул age'ди көрсөтөт. Жана конструктор ошол эки параметрди алат дагы name'ди бул name болот достор. Бул name'ге ыйгарып атат. Конструктор достор айттык го, маани түзүү үчүн же болбосо касиет түзүү үчүн же касиетке маани ыйгаруу үчүн керек экен да. Бул жерде name жана age деген касиетке бул жерде бул жактан өзүнөн келген маанини ыйгарып атат. Бул конструктор достор обычный эле функция. Бул функцияда эки параметр бар экен деп элестетиңиздер. Ал параметр
Бұл конструктор ал параметрлерді person'дың қасиеттеріне, person name жана age деген қасиетіне ыйгарып атат. Бұл жерде мисалы мындай десек та болады да, ал үчүн бұл жерге аты деп жазышыбыз керек. Бұл жақтағы name'ді ыйгаруу үчүн бұл жерге жашы десек, ал жашыны ыйгарабыз. Жашыга бұл жақтағы age'ге жашыны ыйгардык. Сіздерге түшүндүктүү болуш үчүн ушундай кылайлы. Андан кийин мисалы метод бар экен, say hello деп. Say hello деген методду түзөлү функцияны. Ал функция достор бизге консольго чыгарып берсин. Мисалы hello деп туруп. Hello деп. My name is my name is деп бұл жерден доступ алабыз достор. Айтып алсак болот. Бұл жерде нерсени колдонуш керек. Так. My name is this. Name'ни чакырабыз. And деп туруп I am так. This age чакырып мисалы years old деп койсок. Караңыздар, бұл жерде person деген класста name жана age деген касиет бар. Аны конструктор бұл жақтан name жана age'ге мани ыйгарып атат. Жана ошол person деген класстын say hello деген функциясы бар экен. Ал консольго hello my name is бұл жакка келген маалыматты чыгарып берет. Бұл жерде name кандай болсо, age кандай болсо ошону чыгарып берет. Эми достор, кантип объект түзөбүз? Мисалы константа person 1 дейли. Жана person 1 дегенибиз достор бизде объект болот. New деп туруп, new ачкы сөз келет. Person деген класстан объект түзүлөт. Бул жерде аты болсо Айдана болсун. Жана жашы 25 болсун. Ушундайча достор объект түзүлөт экен да. Бул жерде достор new person дегенде бизде Айдана жана 25 деп бердик го. Ушул берер замат достор бул жакта person деп баягы биз класстардагы достор функция сыяктуу. Функция кандай болсо класстагы ошондой эле иштейт. Бул жерде караң, person деп класс биздин класстын аты person, бирок аны биз функция сыяктуу чакырып атабыз. Функцияны дагы ушундай чакырат болчубуз. Функциянын параметрлерин көрсөтөт болчубуз. Бул жерде аты жашы деп турат. Подсказка чыгарып берет, аты жашы деп. Достор, бул person деп ачылганда сразу мани берген, бул жерден сразу эле биздин эң алгач конструкторубуз иштейт экен да. Конструктор иштейт. Айдана 25 деп бул жерде мани бердик. Сразу конструктор иштейт. Name'ге бул жерде атыны ыйгарат, аты дегенин манисин age'ге, жашы деген манини ыйгарат, жаштын манисин ыйгарат. Эми мисалы биз бул жерге консольго чыгарсак болот. Person name деп чыгарып көрөлү. Караңыздар, бул жерде консольго Айдана деп чыкты достор. Андан кийин мисалы person name say hello деген функциясы бар. Ал функцияны чакырганыбызда бизден бул жердеги person ичиндеги say hello деген функция бар, ошо иштейт. Hello, my name is Айдана and I am 25 years old деп чыкты.
Достор, бул класс, достор, person деген класс негизинен класстар объекттерди, бир канча объекттерди түзүү үчүн колдонулат. Биз окшош объекттерди түзүүдө, достор, кодубуз көп болуп кетет дагы. Бул жаңы JavaScript'ин жаңы версияларында класстарды колдонуп чыккан. JavaScript'ин бага жаңыланган версиясы бар го, ES6да ошол 2015-жылы чыккан ECMAScript'те класстар жарыяланган экен да, киргизилген экен. Класстар бул жерде мисалы person дегенде person 1ден объект түзөтканыбызда бир объект түзөбүз, андан кийин person 2, person 3 болуп бизде бир канча окшош метод объекттер боло турган болсо, биз окшош бир канча объекттерди түзүүгө туура келет. Анын ордуна бир классты түзүп коюп, ошол класстан объекттерди кабыл алсак, жарыяласак болот экен да, класстар аркылуу объекттерди түзсөк болот экен. Бул класстар объекттерди түзүү үчүн шаблон катары саналат. Бир готовый шаблонду түзүп койсок, ал шаблонду бир канча объектке колдонсок болот. Мисалы, бул жерден person 2 деп туруп эле айдананын ордуна Асхат деп туруп жашы 30 десек, Асхат экин чыгарганыбызда hello my name is Асхат and I am 30 years old деп чыгып атат. Ушинтип эле уже бир учурда бул жерде эле караңыздар, бул жерде бир шаблонду түздүк, person деген шаблонду түздүк. Бир канча объекттерди ушинтип түзүп кетсек, ошол эле шаблон жардамында окшош объекттерди түзүп кетсек болот экен. Ар бир объектти өзүнчө түзүп отургандан көрө. Бул person, достор, функция, өз тиви боюнча объект эмес, бул person функция. Мисалы, консольго чыгаралы да. Console-лог, мисалы, type of person десек, бул person'дын класстын тиви функция, достор. Функция деп, function деп чыгып атат. Караңыздар, өзү дагы функция сыяктуу иштеп жатат, достор. Бүгүн сиздер менен биз класстар боюнча тааныштык, класстар боюнча маалымат алдык. Кийинки сабакта биз сиздер менен класстардын узартылышы, кеңейтилиши же болбосо класстар мурас берет экен да. Мисалы, үй бүлөдө деле ата-эне болот, ата-энеден кийин балдар уланып кетет го. Ошол сыяктуу эле класстардагы өздөрү мурастарды берет экен, мурас калтырат экен. Бир класстан экинчи класс мурас алса болот экен. Мисалы, жаныбарлар дегенибизде, достор, жаныбарлар деген бир общий класс болсо, анын аталышы жаныбарлар деп турат. Анын ичинде эле жаныбарлардын ичинен дагы класстарга бөлүнүп кетсе болот экен. Үй жаныбарлары же жапайы жаныбарлар сыяктуу, ошол сыяктуу бул жерде дагы класстар, программалоо тилинде дагы класстар мурас калтырышы мүмкүн экен. Мүмкүн эмес, мурас калтыра алат экен. Мен сиздер менен бүгүнкү сабагымды жыйынтыктайм. Кийинки сабакта жолукканча коштошом.